Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hormatly bir tugandar, jaratkan Allah Taala bardыгыбыздын ошол Алланын үйүнө таштаган кадамдарыбыз менен жашоодо билип билбей жасаган көптөгөн күнөөлөрүбүздү Аллахым кечирсин жана ошондой эле акыреттеги иншаллах даражаларыбызды жараткан бийик кылсын. Туугандар, бүгүн биз сөз кыла турган темабыз эмненин тегерегинде болмокчу. Мына ушул туугандар өзүбүздүн ачуу, реалдуу жашообуздагы болгон түрдүү балелер, сыноолор, адамдардын башына түшүп турган кырсыктар, оору, банкрот, кандай болбосун, материальный, моральный, ушундай жетип турган балелер тууралуу иншаллах сөз кылабыз. Эмне үчүн дегенде, туугандар, көпчүлүк адамдар, пенделер бул нерселердин себептери эмнеде? Эмне себептен мына ушундай нерселер болуп атат? Эмне себептен мына ушул пенде мисалы кырсыктап атат? Эмне себептен бул пенденин башы таптакыр проблемалардан чыкпай калды? Мына ушул тууралуу иншаллах кеп кылабыз. Туугандар, Аллах субханаху ва таала дайым айтып келебиз, адам затын ушундай бир табияттуу, оор табият менен Аллах субханаху ва таала жаратып койду. Жана ошондой эле Аллах субханаху ва таала мына ушул биз кечирип жаткан жашоону дагы абдан оор кылып койду. Татаал жашоо кылып койду. Мына ушул жашоодогу болуп аткан ушундай бардык адамдын алдындагы турган барьерлер кандайча ушул пенде көтөрөт, кандай сабыр кылат, кантип мына ушуларды жеңет. Мына ушул нерселерге иншаллах токтолуп кетебиз. Туугандар, көпчүлүк адамдар кандайдыр бир пендеге бир бале, кырсык эгерде башына түшкөн болсо, ошол замат көпчүлүк адамдардын бул ушундай биздеги бир адат. Жөн болгон жок да деп биз сразу ошол нерсенин причинасын айтып баштайбыз. Бул өзү ушул нерсеге тактыктуу болчу. Өзү ушундай эле, ушуну көрөйүн деп жүргөн эле деп биз ушинтип айтабыз. Туугандар, бул Алланын каарына калып жүргөн адам эле да. Бул адамдын пейили начар эле, бул адамдын кылган иши мындай эле, тигиндей эле. Кыскасы, биз баягы адамдын башына түшкөн трагедияны биз анын причиналарын, ошонун себептерин айтып баштайбыз. Билип тургандай, как будто сен ошол балени жөнөтүп тургандай сен сүйлөп баштайсың ошол нерсени. Жана ошондой эле туугандар, бул дүйнөдөгү болгон ийгиликтерди, жакшылыктардын себебин адамдар жана ошол жакшылыктын, неаматтын ээлери бул Кудайга жагымдуу болгон үчүн, Аллах Таала буларды жакшы көргөн үчүн, Аллах мынакей ушундай буларга ушундай байлыкты, дөөлөттү берип койду да, жакшы адам болгон үчүн деп бул адамдар мына ошентип жооруп башташат ошол нерсени. Туугандар, жашоодо эки абал бар эмеспи? Бири проблема, экинчиси жыргал. Кайгы менен кубаныч, кайгы менен кубаныч. Мына ошол эки нерсе. Эки нерсенин дагы биз причиналарын, туугандар, баарын албетте биз ар бир мусулман адам өзү анализ кылып, өзүнө өзү прокурор, өзүнө өзү сот болуш керек. Өзүнүн кемчиликтерин мойнуна алыш керек. Аллах субханаху ва тааланын алдында кетирген канча деген кемчиликтери бар, канча деген ибадаттардан кемчиликтери бар, канча деген туура эмес нерселерди жасап атат. Ошондуктан бул нерселерди баарын пенде өзү эсеп кылып жүрсө, иншаллах бул пендеге эртеңки кыямат күндөгү сот ошол жактагы эсеп жеңил болот. Туугандар, эми ошол келген кырсыктар, основной кырсыктардын эң эле негизги причиналары, себептери экөө болуш. Экөө, көпчүлүк орундарда бул экөө деп айтылат. Кырсыктын келишинин себептери. Мисалы, адамга трагедия келди, ал айырмасы жок. Адамдын именно материалдык жагынан келиши мүмкүн. То есть материалдык бул финансылык жактан бул страдать этип калышы мүмкүн. Мисалы айтайлык, банкротко учурадыбы, же чоң зыянга учурайбы, же болбосо бул үй бүлөсүндө кандайдыр проблемалар болуп кетти, жакын адамдарынын ден соолугунда, же болбосо өзүнүн личный өзүнүн ден соолугундагы болгон проблемалар.
адам ооруларга ушундай нерселерге кабылып калды. Туугандар, мына ушул любой ушундай трагедиялардын бардыгы причинасы түздөн түз мына эки причина деп айтылат. Бул дегени туугандар, бири Аллах субханала таала баягы имандуу адамдын ушундай бир даражасын көтөрүү боло турган болсо, экинчиси бул адамдын түздөн түз өзүнүн жасаган колунун кесепетинен улам болот. То есть адам күнөөлөр жасап атат, башка болот. Ошол момун адамдын күнөөлөрүн акыретке калтырбастан мына ушул дүйнөдө тазалап коеюн деп турган болсо, Аллах субханала таала тозокко калтырбастан. Эмне үчүн дегенде, туугандар, бул тозоктуку бул өтө оор, абдан оор нерсе. Ошондуктан бул дүйнөдө эгерде Аллах таала биздин кемчиликтерибизди, күнөөлөрүбүздү ушул дүйнөдөгү кичинекей ушундай бир кайгы, ошондой бир кандайдыр бали кырсыктар менен эгерде тазалап койгон болсо, бул абдан чоң ийгилик. Туугандар, абдан чоң ийгилик. Ошондуктан мынакей Аллах субханала тааланын Ниса сүрөсүнүн 79 аятында жараткан Аллах таала айтат: "Ва ма асабака мин саййатин фа мин нафсик". Сага бир кандайдыр бир жамандык жеткен болсо, демек ал сенин өзүңдөн ал деп Аллах таала мынакей ушул жерде айтып атат. Өзүңдөн дегени бул өзүң сенин жасаган күнөөлөрүңдүн кесепети, ошол кылган күнөөлөрүңдүн побочный эффекти мынакей эми сага келип атат, жашоодо проблемалар менен келип атат. Туугандар, мына жана ошондой эле баа биз айттык, экинчи причина бул имандуу пенденин даражасын Аллах субханала таала көтөргүсү келип аткан болсо, даража биз дайым айтабызбы, Аллах даражада акыреттеги болгон даражаларыбызды жараткан бийик кылгын деп дайым сурап келебиз. Туугандар, эмне үчүн дегенде, бул өтө зарыл нерсе, өтө важный нерсе. Туугандар, бейиштин даражалары көп, бейиштин даражалары аябай көп. Ошондуктан канчалык бийик болсо, канчалык даража жогору боло турган болсо, ошончолук пенде үчүн болгон чоң бир утук болот. Туугандар, ошон үчүн бул адам күнөө жасабаса деле, то есть биз азыр бир кандайдыр бир кырсыктап аткан болсо, ооруп аткан болсо, же ошондой материальный кандайдыр бир кризиске кабылган болсо, биз эми ошол нерсени трактовать этип, толковать этип баштабайбыз да. Бул ушу күнөөлөр жасап, значит бул Кудайга күнөөлөрдү кылып жүргөн үчүн мынакей ушундай болуп атат деп. Биз, туугандар, мындай, биз өзүбүз менен алек болойлу, башка бирөөлөрдүн кылган нерселерин осуждать этип. Ошондуктан пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Туба лиман шагалаху айбуху ан уюбин нас". Адамдардын кемчилигинен, өзүнүн кемчиликтери менен алек болгон адамга бейиш болсун деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Жок, биз, туугандар, как всегда, биз ушундай трактовка кылабыз дагы, как будто ошол азапты дагы, кырсыкты биз берип аткандай, автору биз болгондой жаннатка же тозокко дагы киргизип салгандай. Адамды тозокко чейин алып барып киргизип коебуз, адамды жаннатка да киргизип салабыз. Эң туура эмес нерсе, туугандар, туура эмес нерсе. Туугандар, мына мисалы айтайлы, Кудайга итаат кылган, Кудайга моюн сунуп, ибадаттарын так аткарып жүргөн, Аллах тааланын фарздарын, буйруктарын так аткарып жүргөн инсандын жашоосунда дагы ушундай проблемалар келип атат. Значит, мына ошол пенденин дагы даражасы жогорураак көтөрүлүшү үчүн бул адамдын жасаган иштери кандайдыр бир деңгээлде жетпей жаткан болсо, Аллах субханала таала мына ушундай сыноо аркылуу ушундай даражага көтөрүп жеткизип коет, иншаллах. Эмне үчүн дегенде, туугандар, Аллах таала ушундай мээримдүү зат. Биз эч качан пенделер бул жашоодо кечирип жаткан бүгүнкү күнүбүз бул биз үчүн плюс же минус экенин биз так ошол нерсеге маалыматка биз ээ эмеспиз. Пенде гайыптан чектелген. Ошон үчүн пенде. Мына мисал айтайлык, туугандар, көпчүлүк адамдар Аллах таалага мынакей ибадат кылып атам, намаз окуп атам, тахажжуттарда туруп атам, Кудайдан сурап атам, дуа кылып атам, эч эле ушул нерсеге жетпей койдум деген ушундай баягы Аллахтын үстүнөн арызданган пенделер дагы арабызда. Ошол адамдын билиминин дагы чектелгени, бул адамдын ошо пенделиги дагы даана мына ушул нерседе көрүнүп турат. Бул адам Кудайдан сураган нерсеси эч эле мындай реалдуу жашоодо ишке ашып кетпей атат. Сурап атат, бирок жок. Бул пенденин жүрөгүндө кайгы пайда болуп атат. Эч эле менин сураган нерсемди Аллах орундатпай койду деп. Бул пенде билбей атат. Ошол сураган нерсесинде бул пендеге жамандык бар. Именно ошол бул пенде сурап жаткан нерсени эгерде Аллах бере турган болсо, бул пенде үчүн ал ошол нерсеге жете турган болсо, ал пенде
силерге чоң жамандык келип калышын бул пенде билбейт. Ошондуктан имандуу адамдар, туугандар, биз дайыма Аллах Таалага смиренный, ушундай моюн сунган, итаат кылган мусулман пенделер, биз дайыма айтып келебиз. Жакшылык биз каалаган, биз эңсеген нерседе эмес, жакшылык Аллахтын каалаган нерсесинде болот. Туугандар, Аллах субханаху ва таала пендени сынаган кезде бир нерсе менен сынады дейли. Анын сырткы көрүнүшү жамандык болду, бирок маңызы анын ошол багы трагедиянын же кырсыктын, бирок маңызы анын акыйкат чындыгында мына ушул пенде үчүн чоң жакшылык. Бирок ошол нерсени дагы айтып атабыз, биз пенденин ушундай илими чектелген үчүн бул нерсени биз аягына чейин до конца осознавать этпейбиз. Аллах субханаху ва таала Бакара сүрөсүнүн 216-аятында жараткан мындай дейт: "Ва аса ан тухиббу шай'ан ва хува шаррун лакум, валлаху я'ламу ва антум ла та'ламун." Аллах мына ушул жерде айтып атат. Аллах айтып атат: "Силер дейт, о адамдар, силер бир нерсени жактырып, ошол нерсени сүйүп, ошол нерсени каалап жатасыңар, ошол нерсени эңсейсиңер. Бирок чындыгында ал нерсе силер үчүн жамандык болчу. Валлаху я'лам, Аллах билет. Ва антум ла та'ламун, бирок силер ал нерсени билбейсиңер." Аллах субханаху ва таала мисалы айтайлык бир пендеге, айтайлык материальный достаток өмүр бою бербей койду. Байлыкты мисалы өмүр бою ушул пендесине Аллах субханаху ва таала насип кылган жок, бай болуп кеткен жок. Эмне себептен? Туугандар, бул пенде Алланын тагдырына наразы болуш керек. Эмне себептен бул Аллах Тааланын каалаган нерсесине таслим болбостон бул ушунча сурап, неужели мен ушул байлыкка паланча жетип атат, бул жетип атат, тиги жетип атат, мен эмне алардан кемчилигим барбы дегендей бул пенде өзүнүн тагдырына наалып атат. Ошол кезде бул адам, туугандар, Аллахтын берген ушул тагдырына таслим болбостон, ынанып калбастан бул ошол жерде наалып атат. Бирок Аллах Таала айтып атат: "Валлаху я'ламу ва антум ла та'ламун." Мына ошол нерседе силерге жамандык бар эле, аны силер билбейсиңер, Аллах билет. Ошондуктан туугандар, мына ошол айтайлык пенде үчүн, значит, кембагалдык бул адам үчүн, акырети үчүн пайдалуураак эле. Бир ушундай бир ситуация болуп атат. Бир чоң бай кетип баратып, ошол баягы көчөдө жүргөн, биз айтып болсок, бродяга эмес, бомж депчи, картондорду салып алып, ошол речканын боюнда, набережныйда жатат дейт. Ушул бир кембагал бир адамга баягы бай кетип баратып туруп, аябай чоң суммадагы акчаны баягы адамга ихсан кылып таштап кетип калды. Чоң суммадагы акчаны бул ошол Аллах үчүн деп эми соопчулук үчүн таштап кетти бул адам. Ошол эле адам дагы ошол набережныйдан бир күнү прогуливаться этип кетип баратат. Ошол адамдын көзү дагы ушундай бир ситуацияга күбө болот. Аябай прилично кийинген, кымбат ушундай шмоткаларды кийинген адамды эми полицейскийлер келип машинага тыгып атканына күбө болуп калат. Мындай караса, ошол баягы өткөндө акча таштап кеткен адам болчу. Ошол экен, кембагал адам. Анан сурап атат бул ошол жердеги адамдардан, билгендерден, чоң проблема эмне болду, эмне себептен мындай болуп атат десе, баягы адамды өлтүрүп коюптур. Адам өлтүрүп коет. Картондун үстүндө уктап аткан адам. Пендеси ошол жакшылык каалап ошол нерсени берди, бирок албетте ошол аягы ушул нерсе менен. Бул дегени албетте туугандар, биз билбейбиз кайсыл акыбал биз үчүн ыңгайлуу экенин. Ошон үчүн биз тагдырга таслим болуп жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Айтат го, тагдырга коюлуп калып хаят кечириш керек депчи. Ушундай. Мына ушундай. Туугандар, Аллах субханаху ва таала пенделерин сынаганда ушул кубаныч менен, жакшы нерселер менен сынайт, жаман нерселер менен сынайт. Бул сыноо эки түрдүү да, туугандар. Жеңилдик менен жана ошондой эле оордук, кыйынчылык менен Аллах субханаху ва таала сынайт. Бул пенделердин даражаларын көтөрүү үчүн, же болбосо бул пенделердин соопторун көбөйтүү үчүн, же болбосо булардын даражаларын көтөрүү үчүн, мисал айтайлык, пайгамбар канча деген пайгамбарлар өткөн, мына ошол пайгамбарлардын жашоосундагы болгон окуяларга биз күбөбүз. Мисалы ушундай нерселер. Мына ошолордун арасында Юсуф алейхиссалам, билесиңер. Юсуф алейхиссаламдын дагы кандай кыйынчылыктар башынан өткөн ушундай бир пайгамбар. Мус'аб ибн Саад радиаллаху анху атасынан болгон риваятта айтат: "Я Расулаллах, айюн наси ашадду балаан, я Расулаллах?"
адамдардын арасынан эң ушундай сыноосу балеси оор болгон кимдер деп суроо узаттым дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Десе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берип атат. Ал-анбия dedi. Пайгамбарлар dedi. Суммал амсалу фал амсал. Пайгамбарлар dedi. Тугандар, эң сыноосу оор, балеси оор болгон булар пайгамбарлар dedi. Эмне үчүн? Тугандар, эмне үчүн пайгамбарлар? Айтсаңар, пайгамбарлардын эмне үчүн пайгамбарлар проблемасы көп болуш керек? Мына просто мен силерге элементарный ушул вопрос. Эмне себептен пайгамбарлар балеси оор болгон? Тугандар, мындай да, адам заты дайыма деградирует этип келет. Биздин табиятыбыз ушундай. Биз деградацияга кабылып келебиз, дайыма моральный деградацияга кабылып келебиз. Вот просто моральный. Биз жөн эле мындай коюп коелу эле, да, тарбиясы жок, балдарың жоңго, каалаганын жаса, бар жок жетишип атса, только деградациядан башка эч нерсе жок. Алдыга болгон өнүгүү жок. Азгырык көп жашоодо. Азгырык көп. Мынакей смартфондор, там бар жок цифровизация, бүт нерсе, өнүгүү, окумуш, жашоонун жалтыр жултуру абдан көп. Адамды засасывать этип, мына ошол нерсе алып кетип атат дагы. Бирок бул нерсе биз технологический прогресс болсун, билим жактан болгон прогресс болсун, бирок ошол прогресс адамдардын табиятына прогресс эмес, адамдардын алардын мындай моральный тарабына бул регресс болуп атат. Биз деген деградацияга учурайбыз дагы, деградировать этип келебиз. Тугандар, мына ушундай нерсе, эффект, ушундай эффектти алып келип атат. Мына тугандар айтпачы, китеп окуй турган азыр адамды уже көрбөсүң. Мен бир жыл ошол баягы окуган университетимде 25-30 жыл болуп калган болсо, субханалла, бир күнү барып, бир көрүп коюнчу деп ошол ностальгировать этип университеттин ичине кирдим. Университет кечинде барып, университетский городок аябай чоң, ичи, илгери мен жашаган ушул баягы общежитиялар до сих пор туруптур. Болгону дагы жаңы имараттар кошулуптур. Спорт площадкалар ошол бойдон турат. Волейбол, футбол тепкен жерде. Тугандар, мен ушул нерсеге күбө болдум. Бир дагы студентти китеп көтөрүп жүргөнүн мен көргөн жок. Ар бир баланын колунда смартфон. Ар биринин колунда смартфон. Футбол теп атат, балдар ойноп атат. Ошол футбол теп, топ тепкендердин колунда гана смартфон жок. Ошол болельщик болуп тургандардын колунда баарында смартфон. Телефонун бир карап, топту бир карап, кыйкырып коюп ошентип турушат. Мен билбейм бул нерсени кантип айтса болот. Мисалы азыр ушул нерсени эмне дейбиз? Развитие же деградация, эмне деп айтабыз ушул нерсеге? Кантип баа беришибиз керек? Мисалы, мына ошондой тугандар, адамдардын ушундай багы моральный упадокко келген кезде адам заты пайгамбарлар эмне үчүн жөнөтүлгөн? Тугандар, мынакей тарыхта ушул бир хадистин негизинде 124 миң пайгамбар, адамзат тарыхында 124 миң пайгамбар келди деп айтып келебиз. Мисалы, тугандар, илгерки доорлордо бир эле доордо, бир эле заманда бир-эки жерде пайгамбарлар параллельно ушундай пайгамбарлар адамдарга келген кез болгон. Тугандар, эми карагыла. Мына ошол адамдардын ушундай багы деградировать эткен кезинде, бул адамдарда духовный, руханий жактан булар деградировать эткен кезде буларга эми пайгамбарлардын муктаждыгы болот. Ошон үчүн Аллах субхана таала пайгамбарларын жөнөткөн, адам затынан жөнөткөн, ошолордун өздөрүнөн жөнөткөн. Тугандар, мына мен силерге бир нерсе пример келтирейин. Мына азыр мынакей өзүбүздүн эле ушул Кыргызстанда соц тармакты алып көргүлө, социальный сеттерди карагыла. Эмне болуп атат? Социальный сетте, социальный ушул паутинада, тармакта эмне болуп атат? Адамдар бири-бири менен чабышып аткан, бири-бири сөгүп аткан, бири экинчисин дуэлге чакырып аткан. Кыскасы, мына ошондой бир нерсе болуп атат. Тугандар, бул дегени мына ушундай акыбалда болуп калдык, Адамдар бирөөнү уккусу келбейт. Один умнее другого. Биринен акылдуу, экинчиси андан да өткөн акылдуу. Кыскасы мына ушундай ситуация. Пайгамбарлар дал ушундай кезде Кудайдан ошол имандан алысташып кеткенде, мына ошол имандын зарядын берип коюш үчүн адамдарга, адам затына тугандар Аллах субхана таала пайгамбарлар жөнөткөн. Ла илаха иллаллах, мына ошол основа менен, негиз менен пайгамбарлар жөнөтүп келген. Адамдарга эстетип коюш керек эле. Бул деградация любой бардык кылымдарда болгон.
Туғандар, мына бүгін мисалы айтайлық, өзінің ушул замандын талабына бүгүнкү ушундай бир жалтыр-жултур азгырыктар боло турган болсо, айтайлык 70-жылдардын өзүнүн дагы ушундай бир эпопеясы болгон. Ошол кезде 70-жылда, 50-жылда дагы ошол тартыла турган ошондой күчтөр болгон. Эми туугандар, пайгамбарлар келип, ошол адамдардын гайкаларын кичине тартып, ушуларга бир моральный, бир чыныгы акыйкатты, иманды үйрөтүп коеюн деген кезде адамдар кантип кабыл алыш, ошол пайгамбарлар противостоять этишкен, каршы болушкан, өтө каршы болгон. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат мына ушул жерде, эң сыноосу оор болгон, балеси оор болгондор пайгамбарлар деп туруп, сумал амсалу фал амсал. Андан кийин мына ошол пайгамбар сыяктуу болгон адамдар, пайгамбар сыяктуу адамдар, то есть пайгамбарга окшогон адамдар, чындыкка чакырган, акыйкатка чакырган, фа юбтала ар-раджулу аля хасаби дини. Адам дейт. Ошол динине жараша, канчалык бул адамдын жүрөгүндө, көкүрөгүндө бул иманы канчалык болсо, анын адамдын дини канчалык деңгээлде болгон болсо, ошол динине жараша бул адамга бале келет. Фа ин кана динуху сулбан иштадда балау. Эгерде ушул адамдын дини, анын иманы бекем болсо, демек бул адамдын балеси катуу болгон, сыноосу оор болгон. Эгерде бул адамдын дининде, вайнкана фи динихи рикка, бул адамдын дининде жукалык болсо, то есть бул адамдын иманы, бул адамдын диндеги болгон туруктуулугу ушундай алсыз боло турган болсо, убтулия аля хасаби дин. Ошол динине жараша сыноолор келген. Туугандар, мына ушундай. Ошондуктан туугандар, бул бале пендеге келип, пендени ар дайым коштоп турат. Бул пендени коштоп турат. Бул пенде жер бетинде басып жүрөт экен. Бул пенденин үстүндө, анын мойнунда бир дагы алейхи хотиа, кичинекей күнөөсү дагы калбайт. Ошол кичинекей күнөөсү дагы жоюлуп жок болгонго чейин мына ушундай сыноолор боло берет. Туугандар, мына ушул туугандар пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын ушул сөзү. Карагыла. Эми Аллах Таала сураты Шура сүрөсүнүн 30-аятында айтып атат: "Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум ва яфу ан катир." Силерге келип аткан кырсыктар, ал силердин колуңардын кесепети. Дагы Кудай силердин канча деген күнөөлөрүңөрдү кечирип жиберип атат. То есть каждый кылган күнөө үчүн силерге ошол эле моментте жаза настигать этип аткан жок. То есть башка Аллах Тааланын бир Куранда бир аяты бар. Эгерде ар бир адамдын кылган күнөөсү үчүн Аллах жазалай бере турган болсо, жер бетинде бир тирүү жан калбайт деп Аллах айткан. Тирүү жан калбайт, бул баарын наказывать эте берген. Ошондуктан туугандар, мына жаңы азыр келип кошулган адамдарга биздин бүгүнкү темабыз туугандар, адамдын жашоосундагы келген ушул кырсык балелерди, ушул трагедияларды, анын ден соолугунда болобу, материалдык жагынан болуп атабы, же руханиятынан болуп атабы, кандай көйгөй проблема жаралса, эмне себептен, эмне причинадан болуп атканын биз ошол нерсени талдап көрүп атабыз. Бул туугандар пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын сөздөрүнүн үстүндө. Ошондуктан Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямдын айткан бир сөзүндө: "Ман юридиллаху бихи хайран юсиб минху." Аллах кимде кимге жакшылык каалаган болсо, ал адамга кырсык берип коет. Караңла. Бул жерде, конечно, түшүнбөгөн адамдар болушу мүмкүн. Кантип Аллах бирөөгө жакшылык кааласа, ага кантип кырсык берип койсун? Эмне үчүн Кудай жакшы көргөн адамга ийгилик берип койгон жок, кырсык берип коюп атат деп атат да. Дегени туугандар мындай да, адамдын жашоосунда вот неправильный кадамдарга түшүп кеткен кезде, ошол тагдырында бир трясканы Аллах Таала берип койгону, бул адамга кичине болсо дагы шанс берилет. Кичине ойлонуп, айлан тегерегине көз жүгүртүп, өзүнүн кетип аткан курсуна, өзүнүн басып кетип аткан кадамдарына кичине мындай көз таштап, эмне болду? Жөндөн жөн ошол кырсык келген жок. Жөндөн жөн проблема болгон жок. Даже эгер сен авария болуп кала турган болсоң, аттан жыгылып түшсөң да, же чалынып түшүп, кыйшайып түшүп калсаң дагы, же там башыдан түшүп кетсең, же алманын үстүнөн жыгылып түшсөң дагы, каждый бул нерсени биз аябай туугандар жоруганды жакшы көрөбүз. Туурабы? Аллах субханала Кур'ан Керимде бул адамдын табиятын аябай кооз, толук кандуу кылып туруп сүрөттөп берген. Жакшылык берип койсо, бул адам ошол кезде бул сыймыктанып баштайт. Мынакей, мен красавчик, жакшы адаммын, мен жакшы болгон үчүн Кудай мени ушундай көтөрүп койду деп бул сүйүнүп, баягы жерде сыймыктанып баштайт. То есть бул адам ошол ага келген материальный достатокты, ага келген коомдогу ошондой бир
жогорураак бир статус бул адамга келип калды, же болбосо бул ушундой бийлик органдарында ушундой руководящий ушундой должностторго келип калды, башка болсо бул человек, он думает, да, я заслужил, я человек хороший, поэтому ошон үчүн Кудай мага ушул нерсени берип атат деп ошентип адам сразу ошону кабылдайт. А когда бул адамга тарс этип туруп каттуу бир проблема түшкөндө мына ошол жерде бул адам экиленип отуруп калат. Ошол жерде башын кармапчы. Эмне себептен мындай? Ошондой тряска болгону дагы бул жакшы нерсе экендиги. Эмне себептен? Бул адам хоть кичине болсо дагы уже кетип аткан эмесин жолун анализ кылып баа бергени мүмкүнчүлүк жаралат. Ошондуктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ушуну айтып атат. Эми туугандар мындай. Эгерде Аллах субханаху ва таала пендесине жамандык каалай турган болсо, карагыла. Аллах бул пендесинен жамандыкты токтотуп коет деди. То есть бул человек, бул адам арам жашоо кечирип атат. Бул адам Кудайга жакпаган сүрөттөгү жашоону кечирип атат. Бирок баягы көпчүлүк наразы болуп атат да, айтып атат да, мынакей мага эмне үчүн мен кичине эле эме болсо мага жукпайт, калгандарга эмнеге жуга берет, тиги арамкор, ал качан көрсөң жуга берет, балдары дагы баары жыргап атат, баары ушундай өнүгүп өсүп жашап атышат дейт да. Туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эме дейт, «Иза арадаллаху би абдил хайра аджала лаху ал-укубата фид-дунья». Эгерде Аллах өзүнүн пендесине жакшылык каалай турган болсо, мына ушул дүйнөдө ага азапты эртелетип берип коет. Туугандар, мына ошол нерсеге биз кубанышыбыз керек. Бул дүйнөдө эртелетип берип коет. «Ва иза арадаллаху би абдихи шарра амсака анху би занбихи хатта юафа бихи яумал кияма». Ахраджаху Тирмизи. Мынакей Тирмизи хадис жинагында келген хадис. Эгерде пенде Аллах таала пендесине жамандык каалаган болсо, анда ошол пенденин кылган күнөөлөрү үчүн Аллах таала бул дүйнөдө жазалабастан акыретке калтырып коет. Акыретке калтырып койгон албетте бул жаман. Бул дегени ошол баягы бир нерсе болсо эч качан жугуп кетип атат, акыретке калып кеткен бул жаман. Туугандар, дуа кылабыз. Амин. Я Раббана тaqabbal иннека антас-самиъ жараткан мейирмдүү Аллах, Кудайым бардыгыбыздын ушул жашоодо билип билбестен кылган күнөөлөрүбүз абдан көп. Аллахым бардыгыбыздын күнөөлөрүбүздү кечиргин. Жараткан Аллахым, мына ушул дүйнөдө сенин алдыңда күнөөкөр болгон болсок, Аллахым өзүң оор сыноолорду Кудайым бизге бербегин. Аллахым, сенин оор сыноолоруңду көтөргөндөн биз алсыз пенделериңди жеңилдик менен сынагын, я Раббана. Аллахым, жеңилдик кылгын бизге, Кудайым. Күнөөлөрүбүздү кечир. Аллахым, сен ыраазы болгон кезде гана бул дүйнөдөн көз чумуп акыретке кеткенди Аллахым өзүң насип эткин. Элибиз журтубузга, мамлекетибизге Аллахым өзүң тынчтык жана ийгилик бергин, баракат бергин. Аллахым, жамандыктардан, кырсык апаттардан өзүң ар дайым асырап коргоп, сактап жүргөн. Аллахым, ушул жерде кол көтөрүп турган ар бир пендеңдин кандай дуа тилектери болсо, Аллахым өзүң кабылдагын. Ооруларыбызга Аллахым өзүң шыпа бер. Аллахым, карыз жана башка түйшүктөр барларга Аллахым өзүң жеңилдик бергин, я Раббана. Өтүп кеткен ата бабаларыбыз жана эң жакын инсандарыбыздын инсандык табияты менен жасаган күнөөлөрүн Аллахым өзүң кечиргин, мээримдүү затсың. Бала чакаларыбызды биздин жашоодо кетирген каталарыбызга бала чакаларыбыздын кадамдарын эч качан бастырбагын, я Раббана. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля набийина хабибина саййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахматика.